Магден бакчы Төрсөлтүнө. Бокс боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык мушкер Нурадин Рустамбек уулу 69 кг салмакта жаштар арасында чемпиондук курду багындырды. Монголияда өткөн чемпионатта Нурадин чыныгы чеберчилигин көрсөтө алды. Кыргыз желеги бийик көтөрүлүп, Кыргызстандын гимни жаңырды. Rustambek oğlu Nuradin representing Kyrgyzstan. Salim Sajjad Asali representing Iran. Жаш чемпионду алгач Бишкекте Нурадин Машыккан Таймураз спорт клубунун негиздөөчүсү, спортчуларга каржылык колдоо жагын толук ишке ашырып келе жаткан Камчыбек Ташиев жана бир катар спорт көрмандары тосуп алышты. Nuradin çempiyon, Nuradin çempiyon, Nuradin çempiyon, Nuradin çempiyon. Бул күнгө чейин чемпион Азии еще по молодежке болгон эмес. По юношам да, орусча айтканда. Бул биринчиден бул историяга кирдик да биз. Бул жигиттерибиз 18 жашка чыккан жаш жигиттер. Булардын келечеги кең. Кудай буйрса булар да Кыргызстаныбызга, элибизге, журтубузга көптөгөн ийгиликтерди алып келишет. Биздин желегибизди көп жерде желбиретишет. Биздин гимнибизди көптөгөн мамлекеттердин арасында дагы ойнотушат деген чоң үмүттөбүз. Ошондуктан бүгүн ушул жигиттерибиздин духун көтөрүш үчүн, жаш балдарыбыздын, жаш спортсмендерибиздин духун көтөрүш үчүн баары ушул жерге тосуп алууга келип отурабыз. 4 мамлекет мушкери менен чыктым. Биринчи бойдо Корея мушкерине чыктым, экинчи бойдо Ирак, үчүнчү бойдо Индия, анын финалда Өзбек менен чыктым. Мушкерлерим баары жакшы даярданып келген, баары жогорку деңгээлде даярданышкан. Ташиев Камчыбек Кылдышаевичтин чоң спорт клубу бар, Таймураз деген биздин айылдын ичинде. Ошол Таймураз клубтун салымы, Камчыбек Кылдышаев салымы зор деп эсептейм. Именно ушул мен балдарымдын доорунда ушул зал курулуп калып, мындан чоң агаларды экөө тең кандидат мастер спорта. Ушулардын артынан барып биринчи класста барган.
Muna 10 жылдык мээнети акталып отурат буюрса. Nuradin Ruslanbek уулу 18 жашта. Жалал-Абад облусунун Барпы жергесинин тургуну. Бишкектеги мындай жагымдуу маанайды улай эле. Жаш чемпионду Жалал-Абад аэропортунан да майрамдык маанай менен тосуп алышты. Жергиликтүү бийлик башындагылар да четте калышкан жок. Жеңиш жалпы эле Жалал-Абад облусу эмес, Кыргыз элинин жеңиши. Тарыхта биринчи жолу жаштар арасында 21 жашка чейинки Азия чемпионатында биринчи орунду мына биздин балабыз алып атат ушул жерде. Мына кол чагып коюңуз. Бул чек болбойт Дүйнөнүн чемпиону, Олимпиаданын чемпиону болуп буюрса, Кудай колдоп турса, мына сизге окшогон кишилер келип дем берип турса, мына ушул балабыздын келечеги Кудайым буюрса чоң болот. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, аман болуңуз. Анан райондук мамлекеттик администрациядан кичине белебиздин тапшырык болуп. Азия чемпиондугу өзүбүздүн акча каражатыбызды бөлүп беребиз. Дагы мындан дагы ийгиликтерди баамдоо үчүн тилектешпиз. Ар дайым ийгилик. Айданай Нурадин, сен баягы чемпион деген сыйлык сага таандык болгону менен сыймыгы жалпы элдике. Ошондуктан сага чың денсаулык каалайбыз. Мындан ары зоолуң бийик болуп, кадыр баркың улук болуп, Кыргыздын желегин желбиретип дүйнөгө чыгарып жүрө беришиңе чын тилектешпиз. Сени тарбиялоочуңа атынан рахмат. Биринчи укканда ыйладык. Кийимин көтөрүлөт десе, спорттун түрүн аял киши болсом деле, үйдөгүлөрдүн бардыгы апам баш болуп эле боксер болуп калдык. Аябай ыйладык, толкундандык, сүйүндүк. Кичинекей мамлекетибиз ошончо даражада кичинекей бала барып эле Кыргызстандын желеги көтөрүлүп, кимин ырдалып атса, ким сүйүнбөйт? Ыйладым аябай. Ташиев Камчыбек Кыдыршайчы агазга чоң ыраазычылык билдиргибиз келет. Анткени Ташиев Камчыбек Кыдыршайчы агабыздын аркасынан ушундай бизге окшогон, бизден кийинки бизден чоң муундар ушул агабыздын аркасынан ушул залда тренировка кылып ушинтип өсүп келе жатат. Ошого Алла ыраазы болсун. Келечектеги планым буюрса 2020 Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына барып, Кыргыз желегине иншаллах танытуу максатым бар. Ушул малга чейин биздин тренерибиз Улан Сагынбаевдин колунда машыгып келет. 10 жыл, 12 жылдык эмгектин артынан ушундай жетишкендиктер болуп атат. Эмне дейбиз эми, бул биз баланын артынан биздин үмүтүбүз чоң. Буюрса астында Олимпиада оюндарына катышып, дүйнөлүк биринчиликке катышып, жакшы жетишкендиктерге жетишет деген үмүтүбүз чоң. Барпы айыл өкмөтү эле эмес, бул Кыргызстан үчүн сыймык. Себеби Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушу жаштар арасындагы Азиянын чемпиону алтын медалын алып келип атат. Мен ушул учурдан пайдаланып Барпы айыл өкмөтүнүн атынан Русланбек уулу Нурадинге ыраазычылык билдирип кетем. Мындан арыдан чоң ийгиликтер жаратышына тилектешмин. Белгилей кетсек, Nuradin Ruslanbek уулу алтын медаль тагынса, бул жолку Азия чемпионатында дагы 2 кыргызстандык мушкер коло медал менен кайтышты. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.